Бишкек Ош жолу транспорттун бардык түрү үчүн убактылуу жабылды. Учурда жолду кардан тазалоо иштери жүрүүдө. Жетөгүз районунда санитардык эрежени сактабаган мал союлуучу цех аныкталды. Бул тууралуу Ысык-Көл ОИБтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясынын кызматкерлери тарабынан рейдтин жүрүшүндө Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылында мал союлуучу цех иштеп жаткандыгы аныкталган. Кароо жүргүзүүдө мал союучу цехте көптөгөн критерийлер боюнча элементардык, ветеринардык, санитардык талаптары сакталбагандыгы байкалган. Айрым жаныбарлардын калдыктары жана каны жерге төгүлгөн. Дезинфекциялык тосмо жана кык чогултуучу жайлар жок болуп чыкты. Аталган факт Жетөгүз районунун ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарды каттоо электрондук журналына катталды. Чогултулган материалдар тергөө кызматына жана тиешелүү мамлекеттик органдарга өткөрүлүп берилди. Текшерүү иштери уланууда.